Ошо эгемендүүлүктөн бери бул жолго эч ким тийген эмес. Кайра шагал салуу иштери болуп атат. Буйруса андай катачылыктар жок. Жалал-Абад Бегабад Бажы жолунун курулушуна байланыштуу мындагы суу түтүктөрү жаңыланууда. Ушул тапта Жалал-Абад шаарына тиешелүү аймакта борбордук суу түтүктөрү орнотулуп, жергиликтүүлөр үйлөрүнө суу чыгаруу менен алек. Болду. Азыр борбордук түтүктөн үйүмө суу алып кирип жатамын. Жолдун кеңейиши үчүн менин коромдон 60 сантиметр жер кетти. Буга чейин тиешелүү адамдар чыгымдарды эсептеп кетип, кенемте 6 айда берилет деген. Эми курман айтка чейин берилип калар. Кенемтени алсам, үйүмдү бузулган жерин оңдоп, короону тосмолоюн деп турам. Долбоор алкагында Жалал-Абадтан Бегабадтагы Бажыга чейин асфальт төшөлөт. Учурда 2,5 чакырым аралыгында жерди тыгыздоо жана даярдоо иштери жүрүп жатат. Жаңы жолдун эки тарабына жөө адамдар басуучу тротуар салынып, жарыктандыруу орнотулуп, жашылдандырылат. Эки тилкелүү жол болгон да, азыр эми 4 тилкелүү жол болгондуктан жолдор кеңейтилип, перенос столбалар болуп атат, связдын столбалары перенос болуп атат. Ошол эле учурда параллельный суудун турбалары жаңыланып кетип атат. Биз менен эле чогуу иш алып барып атат. Азыр бул жерде 15 коо 3 экскаватор, бир грейдерибиз иштеп атат, водовозубуз бар, техника бардыгы жетиштүү. Жалал-Абад Бегабад Бажы жолу 4 категориядагы жол болуп эсептелип, курулушу капиталдык салымдар аркылуу каржыланат. Жол Кыргыз автожол түштүк филиалына караштуу болгондуктан реконструкция иштерин тиешелүү адистер көзөмөлдөйт. Жолду август айында пайдаланууга берүү пландалууда. Жалпы узундугу 6 километр. Бунун 2 километр 900 4 тилкелүү болот. Кеңейтилгенге чейин буга чейин азыр 6 метр болсо, кеңейтилгенден кийин 13 метр болот дагы. Тротуар лаптоктору менен жалпы 19 метрге чейин 2 километр 900 кеңейтилет. Андан ары 3 километр 100 2 тилкелүү болот дагы. Ал жагы жолдун шырынасы турасы 3,5 7 метр болот дагы. Тротуар лаптоктору менен общий 14 метрге чейин кеңейтилет. Мына азыр жол эл баары азыр сүйүнүп, кубанып отурушат. Мына жол 2 тилкелүү жол боло турган болуп атат, 4 тилкелүү. Заманбап, бүт жарыктандыруу боюнча сууларыны баарын оңдоп кетип атат азыр. Биз айылыбыз кубанычта ушундай болуп атканга 30 жылдан бери, ошо эгемендүүлүктөн бери бул жолго эч ким тийген эмес. Эми азыр мына жаркыраган жол курулуп атат. Өкмөтүбүзгө, мамлекетибизге ыраазычылыгыбызды айтабыз. Жалал-Абад Бегабад жолунун жалпы узундугу 11 чакырымды түзөт. Биринчи этабында 5 чакырымы асфальтталган. Буга чейин Жалал-Абад шаарына караштуу аймактан 50 чакты үй бузулаары, аларга кенемте төлөнүп берилери айтылган. Кундуз Кенжебаева, Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.